таң шығат. Қорғаған шаңды көргенде ене кеңен жан шығат. Атаңдың көргенде қорғаған шаңды қараса. Assalomu alaykum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга Башканы коюп Манастайт теле долбоорубуздун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Мына быйылкы жыл биздин мамлекетибизде өзгөчө жылдардын бири деп айтсак болот. Себеби туптуура 25 жыл мурда 1995 жылы улуу Манас эпосубуздун 1000 жылдыгын белгилегенбиз. Өткөн берүүлөрүбүздө ошол Манас эпосу кандай болуп белгиленип калды, кандай иш-чаралар каралган, кимдер катышкан, ушулар тууралуу Манас эпосунун 1000 жылдыгынан бери карай 25 жыл бою ошо хронологиясын түзүп келаткан биздин белгилүү жазуучубуз, замандашыбыз, публицист Муса Сапаев агайыбызды бүгүн дагы эфирибизге чакырганбыз. Куш келипсиз агай биздин эфирибизге. Мына өткөн берүүдө айттык элек, мына 60 өлкөдөн журналисттер келип, 29 өлкөнүн президенттери куттуктоо жиберип, андан тышкары түрк тилдүү мамлекеттердин бардыгынын президенттери келип катышкан. Казакстандын президенти ошол кездеги Назарбаев, Түркмөнстандыкы Сапармурат Ниязов, Өзбекстандыкы Ислам Каримов, Түркиянын президенти Сулайман Демирел катышкан. Андан мурда баягы Кыргызстанга атайын визит менен келип, мурдагы президенти Тургут Азал аксакал келип, ошо түрк элдерин бириктирүү жөнүндө дагы бир топ сөздөрдү айткан болчу. Анан Тансу Чиллер келген, Пакистандын премьер-министри келген. Ушулардын бардыгы ушулардын келгенде баягы эме Фредерико Майор бар, ал Фредерико Майор келген. Йеменин Кытайдын төрагасынын улуттук маселелери боюнча орун басары. Ушулардын бардыгы келип, анан ушу Манас эпосунун 1000 жылдыгын бул оондун атайын чечими менен белгиленип, анан 95 жыл Манас жылы деп жарыяланып, анан дүйнө элинин баары кыргыздар кандай белгилейт болду экен, бул Манас деген эмне болду экен, кандай белгилейт болду экен деген баягы күтүү болгон да. Анан ошондо бул жерде түрк туугандар өтө чоң жардам беришкен. ТРТ Түрк деген каналдын Авразия деген каналы ошо түз алып берип, ошол таласта өткөн иш-чараны, филармониядагы иш-чараларды түз алып берип, дүйнө элине дагаза кылган да. Андан кийин ошол келип кеткен коноктор, президенттер эмне иш-чараларды жүргүздү өткөндө, жанагы Индиянын премьер-министри келип, анан ошол Индиядагы булардын индуизмдеги Манас менен Кыргыздын Манасынын канчалык байланышы бар деген нерсени алдына максат кылып коюп, себеби ал киши өзүнүн илимий эмгеги деле ошол Манас боюнча экен. Анан кийин баргандан кийин Индияда жанагындай компьютердик программа түзүүчү адистерди даярдоодо ушул идеясын ушул Кыргызстанга келип кеткенден кийин пайда болуп, анан жанагы дүйнөгө бүгүнкү күндө кеңири элибиз пайдаланып аткан компьютердик программаларды түзүүгө ошол чоң баягы кадам ташташкандыгы жөнүндө дагы сөз болду эле. Анан эми бүгүнкү күндө айтсаңыз, ошол Манас эпосуна келген президенттер жанагындай журналисттердин баары кеткенде, журналисттердики түшүнүктүү. Алар барып ошол макалаларды, телеберүүлөрдү, сюжеттерди өз телекөрүүчүлөрүнө, өз окурмандарына жеткизишкен да. Ал эми президенттер эмне, кандай эме менен кетишкен, дем алып, кандай бир мындай жигер менен, кандай руханий. Сиз өткөндө тиги Сапармурат Ниязовдун рухнамасы дагы башат ушул жерден башталган деп айттыңыз. Калган президенттер жөнүндө дагы эмне билесиз, эмне чогулттуңуз, ошону биздин телекөрүүчүлөргө айтып берсеңиз. Эми бир-эки вазифа бар да, Темирбек мырза. Мынау Герцен, Теодор Герцен.
Ошо кишинин эмгеги жөнүндө да кичине эскерип койбосок болбойт да. Бул албетте эми бул баягы сүрөтчүлөрдүн ичинен бул биринчиден Теодор Герцен тууралуу дагы ар кандай баягы пикирлер айтылып жүрөт. Бул киши дагы мындай түш көргөн, анан аян алып ошол себептен ушу Манаска белсенип киришкен деп айтат. Бул эми өзү Талас жергесинде жашаган сүрөтчү эле. Анан бул киши ушул Манаска кандайча белсенип кирген деп дагы жүрүшөт. Бул кишинин эмгектери бүгүнкү күндө баардык китептерде Манаска байланышкан бул кишинин графикасы пайдаланылып жүрөт. Мен Кочкор районундагы Сагынбай Орозбаков атындагы мектепке барганда ошол жерде өзү Герцен өзү мындай берген, жазып колу менен жазып берген сүрөттөрдүн 30 сүрөттүн оригиналы бар экен да. Анан бул дагы өтө ошо мектепке баягы белек катары берген деген нерсени айтышты. Анан ушул Герцен жөнүндө дагы эмнени айтайын дедиңиз, ошону айтса кетсеңиз. Бул баягы улуттук китепканада, анан сүрөт музейинде көргөзмөсү уюштурулган да. Анан ошо көргөзмөнүн астына Манаска берилген мүнөздөмөлөр жазышкан да. Бул өтө кызык. Айкөл Манас мына Айкөл. Айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй, алтын менен күмүштүн шүрөөсүнөн бүткөндөй, астындагы кара жер жердигинен түткөндөй. Ошол сүрөттү тартып, анан сүрөттүн астына ошону жазып коюшкан. Аялдында булуттун салкымынан бүткөндөй деп. Анан Алп Манас. Бир мүчөлүн карасаң, комдонуп жаткан көк жолборс. Жаратып мындай жан болбос, кара чаар кабылан. Капталында чамынат, чолок көкжал арстан, оң жагында камынат. Алп кара куш төбөдөн чеңгел салып айланат деп. Анан Каныкейдин сүрөтүнү жайгаштырып астына мындай жазылып болгон экен. Кара сурдун сулуусу, катындардын улуусу, колтугунда жылаңач бала жүрөт дайыма, касиеттин нурушу деп. Бакайдын астында жазылган жазуу. Бөлүнбө кыргыз бөлүнбө, бөлүнсөң бөрү жеп кетет. Бөлүнүп кетти кыргыз деп, бөлөк элге кеп кетет. Айланып жүргөн бөрүлөр шубаганды жеп кетет. Коңурбай жөнүндө да жазган экен. Кыр мурунду кызыл көз, жоон билек жолборс төш, кабагы бийик каар сөз, капталы жазы бой эңчер, кан Коңурбай деген эр деп. Анан ак кулак аттарга да берилген экен. Маңдайында багы бар, кулагында шамы бар. Алкынып жүрө бергенде баш туучалык шаңы бар, соорусунда 5 сала камбар ата тагы бар деп. Мына ушундай абдан таасирдүү баягы иштер жасалганда. Анан дагы бир нерсени белгилешибиз керек Манас бинге байланыштуу. Мына татар элинин Манас эпосуну изилдөөдө кошкон салымы жөнүндө. Мына менде мондай китепчеси бар. Бул Бишкектен эле чыккан китеп. Бул Бишкектен чыккан, болгону 100 эле дана чыккан. Бул ошол бул 1994-жылы татар окумуштуулары биринчи конференция, бул экинчи конференция дейт. Биринчи конференцияны Казанда өткөрүшүп, анан Бишкекке келип, экинчи конференцияны өткөрөт. Мунун кириш сөзүнү жанагы өзүбүздүн белгилүү Манас изилдөөчү Раиса Кадырбаева жасаган экен. Анан бул эменин ошол иш-чаранын өткөрүүнүн толугу менен каржылоосуну ушул жердеги татар диаспорасы көтөрөт. Анан бул иш-чара Скрябин атындагы айыл чарба институтунда өткөн экен. Анан ошол жерде мына 4 адамдын аттыны булар докладда белгилейт да. Бири Хусейин Файызханов. Бул Хусейин Файызханов Чокон Валиханов менен тааныш болгон экен да, бирге жүрүп. Анан бая Чокон Валихановдун колуна тийген материал бул Хусейин Файызханов ошодон бул киши дагы пайдаланып,
ошо Чокон Валиханов менен Болжол менен бирдей эле убакта өзүнүн баягы негизинен чоң казаттуу материалы эми негизинен бул Чокон Валиханов жазып кеткен материалдардын баарын баягы китеп кылып алгаш чыгарганда Казан басмасынан чыгарган да. Кийин биздин Совет доорунда деле баягы алгачкы китептердин көбү Касым Тыныстановдуку, Молдо Кылычтыкы, дагы бир топ китептер Казан басмасынан чыккан да. Анан ошол жерде Харитонов атындагы басма болгон, ошол басмадан Молдо Кылычтын Кысса Зилзаласы 11-жылы чыккан. Касым ырлар жыйнагы деп Касым Тыныстановдун ырлар жыйнагы 24-жылы чыккан. Анан ошондой эле Манастын баягы жазып алынган варианттар 25-жылы Казандан чыккан. Семетейден үзүндүлөр Тыныбектики бар экенин билебиз да. Анан ошол себептен дагы бул Файызханов Чокандын жазып алгандары аркылуу Манас менен таанышса керек. Анан эң баягы Манаска көп кызмат кылган, эбегейсиз чоң кызмат кылган татар уулунун, татар элинин уулу бул Каюм Мифтаховду айтсак болот да. Бул киши ошол 20-жылдардын башында Совет өкмөтү баягы жаңы эметкенде рабфакты бүткөн татар кыздар, балдары келген да. Анан кыргыздардын сабатын жоёбуз деп келген, ошондо көптөгөн кыздар кыргыздын мыкты жигиттерине турмушка чыккан. Алардын бири биздин Чыңгыз агайдын апасын айтсак болот, туурабы? Ошондой эле көптөгөн татар кыздары кыргыздар менен баягы кыргыз жигиттерге турмушка чыгып, анан Курама темир курч болот дегендей мыкты жигиттерди кыргыз элине баягы белек кылып берген десек болот да. Анан ошондой келген агартуучулардын бири катары Каюм Мифтахов. Бул киши фольклор чогултуп, өзү дагы жер аралап, эл аралап, баягы элдерден сөз билген, санжыра билген, жомок билген элдерден жазып алып жүргөн экен. Анан кийин 20-жылдары бул ошол Сагынбайга жолугуп, анан Сагынбайдан жазып алуу маселесин Кирапкомго көтөрүп, анан каржылоо маселесин чечкенге аракет кылып, анан өзү баягы жетише албагандыктан жана Тойчунов Касым деген адамга, анан Ибрайым Абдурахмановго, булар мугалимдер болгон да. Ошол убактагы анан ушу Манасты жазыш керек деп, анан алгачында ушул аты аталган эки агаларыбыз Сагынбай менен жүргөн, бирок аягына чейин чыгып 4 жыл күндүр түндүр жанында жүрүп жазган Ибрайым Абдурахманов болгон да. Эмгектерин айтпасак болбойт, себеби Акболдо деп коюшкан экен. Ошол Ибрайым Абдурахманов бул киши Үркүнгө дагы барып келген, ошол эле Кытайдагы үркүркүп барган кыргыздардын манасын уккан. Анан өзү прогрессивдүү баягы мугалим болгондон кийин кат сабат аябай жоюлган болгондуктан жанагындай манасчынын артынан ээрчип жүрүп жазган. Кийин Саякбайды жазууга дагы катышкан, белки башка манасчыларды дагы катышкан адамдардын бири болгон. Анан ушул татар элинин уулу Каюм Мифтаховду биз айтпай койсок дагы болбойт деп ойлойм да. Анан бул кишинин бир окуясы, мен мына Чоңалайда туулуп өстүм да. 53-жылы Чоңалайга барат экен бул киши. Анан Чоңалай дептерлерде Билимдер Академиясынан келип издеп келип мен тааныштым да. Эме кылып азыр бар архивде. Эми бул кишинин эмгегиге таң каласың да. Кимдин үйүгө келген? Каерде жатты? Ошол үйдө эмне буюмдары бар? Үйүнүн түзүлүшү кандай? Анан баягы мындай деп жазат. Чоңалайчылардын үйү дейт, кире беришинде бир эмеси болот экен да, оң жагына бир бөлмө, сол жагына бир бөлмө, куржун там экен деп. Анан ошол кишилерден ким менен сүйлөштү? Ушундай сонун иштеген да ошол кезде. Баягы мынабы көңүл койгондугу, көңүл кушууну арткандыгы таң калтырат. Эми мени ушул жерде айтып кетишим керек, бул кишиге татыктуу көңүл бөлүнбөй жүрөт. Бул кишинин атыны биз көчөлөргө коюп эстелигин тургузсак да аздык кылбайт. Манастын 1000 жылдыгында Мифтаховдун баласы келип кетти. Ал Уфа шаарында турат экен.
Башкыртстанда. Анан келип катышкан, а киши менен дагы чогуу сүйлөшүп эме кылганбыз. Анан 1923-жылы бул киши Таласта болгон экен. Таласта болуп, анан менин чоң атам Токтогазы молдого жолугуп, анан Токтогазы молдодон бир топ ырларды баягы жазып алган экен да. Бу дагы Кайым Мифтаковдун ошол баягы биздин академияга тапшырган кол жазмаларынан таап алып, мен дагы өтө сүйүнгөм да, ушундай адам биздин үйдө да болгон экен деп. Кээ бир эмелерге кол жазмага саатын да коет. 10-чы күндүн могу саатында жаздым деп. Анан дагысы Калым Ахмедович Рахматуллин. Ушул жөнүндө Рахматуллин. Рахматуллин. Бул жөнүндө эме кылышкан. Анан дагы бир кичине көңүл бөлүшүбүз керек. Мадина Искендеровна Богданова. Эми бул мындай экен. Бая башында бул киши Манаска кичине мындай сын көз менен караган экен. Бирок кийинки эмгектеринде Манаска уже оң көз менен карап, көп эмгек жасаптыр бул киши. Анан оң көзү менен карап, Манаска чоң баа берип, ошо бир кезде ошо саясатка байланыштуу бир аз эме ката кетирген. Бул баягы 52-жылдагы баягы Манаска арналган конференциянын алдында ошол борбордук гезиттерге макала жазып, Манас боюнча, анан Манаста пан-исламисттик, пан-түркүстүк көз караштар бар дегендей маанайдагы макалаларды дагы жазганда, анан ошол себептен дагы бул киши тууралуу мындай терс көз караштар айтылып жүрөт. Бирок ошондой болсо дагы сиз айтып атпайсызбы, оң көз караштагы макалалары дагы бар экен бул киши. Оң көз караштагы. Себеби ал убакта баягы партиянын эмеси болгон да, тапшырмасы болгон. Анан талкалаш керек десе талкалаган. Бүгүнкү күндө деле андай макалаларды гезиттерден окуп калып жүрөбүз. Бир саясатчыны жамандаш үчүн ал кайсы чыгармачыл адамга кандай сыйлык берген, ошолорду туура эмес берилген, анткен мынткен деп деле макалалар жазылып калып жүрөт. Эми бул саясат деген бул күнүмдүк турмушубузда кезиккен нерсе экен. Мындан биз чыгып кете албайт экенбиз. Тилекке каршы ошол саясатчылардын заказын аткарган дагы илимпоздор болот экен. Мындан биз баягы туура эле көз карашта болушубуз керек өзүбүздүн деп ойлойм да. Анан эми мынага келип токтололу. Постановление правительства Кыргызской Республики от 24 ноября 1995 года номер 510 об итогах проведения празднования тысячелетия эпоса Манас. Мына ошол документтин оригиналы да, ошол жыйынтыгын чыгарышкан деп бүт эме кылып. Анан ушунда белгиленет: поддерживая резолюцию ООН о признании 1995 года годом празднования тысячелетия эпоса Манас, представители более 60 стран мира приняли участие в этом событии. Выставки, фестивали, конференции по эпосу Манас, проведенные в Турции, Китайской Народной Республике, Соединенных Штатах Америки, России, Казахстане, Узбекистане, Белоруссии и во многих других странах деп жазатта. Анан бул жерде большой вклад внесли международные организации ПРООН, ЮНЕСКО, посольства Турции, Казахстана, России, Ирана, США и Индии. Индиядагы баягы каржылык жардам берген экен да. Празднование тысячелетия эпоса Манас сыграл большой роль в воспитании патриотизма молодого поколения, идеи гуманизма, национальной чести и патриотизма, великодушия и терпимости, которому проникнут эпос, нашли воплощение в культурно-этнографических комплексах Манас Айлы, Манас Ордо и деятельности делового проекта Мурас. Деп белгилеп отметить, что комплексная программа по подготовке проведения тысячелетия эпоса Манас на 1994-2000 года является определяющим конвенцией духовного воспитания, основанной на гуманистическом
нравственном опыте многовековой истории кыргызского народа отражение эпоса Манас. Мындайча айтканда бул тиянагы чыккан документ бир топ барак. Кыскасы ошол иш-чара менен бүтүп калбайт бул. Жанагы Манас айылы, Манас Ордо, Мурас эмелери, жанагы эс долбоору дедик, анан баягы эс долбоору кийин анан жанагы улуу жибек жолу долбоору ошолор өнүктүрүлөт. Биз мындан ары өнүктүрүшүбүз керек деген мындайча айтканда маселе көтөрүлөт да. Анан эми бир катар суроолорго жооп берсек, ушундай суроо болду да. Эми ушунча президенттер келиптир, ушунча адамдар келиптир. Ошол бир башка элдерге кандай таасир берди? Кандай сабак алды башка жакта? Же ушул эле Кыргызстанга келип колду чаап коюп эле анан кийин таластан барып жылкынын чучугуна кетип калдыбы деп. Мынан ошого мен бир фактыны айткым келет да. Мына могу Манастын үнү деген гезитте. Кыргыз-Түрк Манас университетинин газетасы. Муну Кыргыз-Түрк Манас университети Манас эпосунун 5 жылдыгына арнап чыгарган. 5 жылдыгына арнап. Эпостун майрамдалышынын 5 жылдыгы, майрамдалышынын 5 жылдык юбилейине арнап чыгарган. Анан бунун тарыхы мындай. Бул ошол 2001-жылы март айында анан радиодон баягы эртең менен эме болот, ушундай өтөт дегенин анан мен ошол Манас Түрк университетине өтүп бардым. Ал жерде чоң мындай Кыргыз-Түрк Манас университетине өтүп бардым. Анан негизинен өзүнүн эле коллективи болду, анан башка окуу жайлардан да чакырган экен. Мына ошо гезиттен барган ар бирибизге бирден карматты, ошол баягы жыйынга арнап чыгарган экен. Гезиттин мааниси бирөө эле да. Ошол Манас миңдин таасиринен түрк эли кайсы тарыхый инсандарга жаңыча көз караш менен, жаңыча маани берип, демек бул инсандарды жаңыча көтөрүп чыгышыбыз керек деп көңүл бөлгөндүгү жөнүндө материалдар камтылганда, мына бул биринчи бети, мына Манастын сүрөтү менен Кыргызстандын кийими менен башталат. Мында макала деле жок, негизинен бүт эле сүрөттөр. Бул жерде биринчи албетте башында мынау Махмуд Кашкари. Мына Махмуд Кашкаринин кол жазмасы болгон экен да ошол Турцияда, ошону алып чыгып ушуга көңүл бөлө башташат. Анан кийин эң чоң көңүл бөлгөнү мынау Коркут ата, Коркут баба. Ушуну көтөрүп чыгышат. Мында ошол жөнүндө берилген. Андан кийин көтөрүп чыккан чоң фигура мына Юнус Эмре. Юнус Эмрени көтөрүп чыгышат сүрөтү. Анан мынау жерде мынау Султан Сулайман. Ушу Султан Сулайманга кичине токтолсок. Бул Султан Сулайман боюнча мурда бир катар баягы сын көз караштар болгон, жанагы гарем андай эмеспи? Бул да башкача көз менен карай башташат. Манас эпосунун 1000 жылдыгы белгиленгенден кийин баягы Түркиянын президенти дагы Султан Сулайман келип атат да, Демирел. Анан кийин бияктан баргандан кийин ошол Султан Сулаймандын тарыхы кайрадан изилденип, анан буга атайын сценарий жазылып, жанагы биз көргөн 100 канча сериялуу Султан Сулайманын Великолепный век деген, Даңгазалуу доор деген фильмдин жаралыш башаты дагы ошо Кыргызстандан башталып кеткен турбайбы? Анан мындай дейт, Султан Сулаймандын улуулук күбөлүгү деген бул Турцияда улуттук идеологиянын өзөгү катары ошо Султан Сулаймандын улуулуктук күбөлүгү Кануни Сулайман дейт экен. Бул кыргызча жазылган, ушуну окуп берсек абдан сабактыкта. Ар бир жакшылыктын башаты адилеттик.
Adliyetsiz kişi жасаған iş жаман iş. Пайғамбарыбыз bir күндік әділет iş 70 жылдық ибадаттан, намаз көйліктен өйде тұрады деген. Кейбір insanlar var, қолында байлық, билігі жоқта, дегелі ақылман, дегелі алпейім, иманду, момын көрінеді. Анан қоқыс қолына байлық, билік тиселе, қарамүртөз, ташфор, кейпін киіп шыға келеді. Пайғамбарымыз айтқан, саға қызмат қылған адамдардың тыш кейпіне алданба, мал мүлкке сұқ немені мемлекет қызматына жолатпа. Андайлар маға Алла Таала аманатқа берген халықты езіп қинайды. Анан қиямат күні маға барып даттанышады. Мен жауапкер болом. Ей балы мырза, қызматтан алған айлығым дегеле кирешем шығашаларыман аз деп кейбе. Не тілегің бар болса менден сұра. Саға аманатқа барған аскерлерімін, пенделерімін жаштарым бала, қарыларын аға, жашамалдарын туған қыл. Қысқасы Бұхараға айкөлдік ешігін мерит шапқат менен ач. Деп мына Сұлтан Сулайманның қануны деп, ұшыны баяғы көрнектерге иіліп, емелерге жана оқу жайларға біз манасын жатын илбедік біле. Анан ошыны иіліп шығып, анан жанаға азыр сіз айтқан Даңғазалы Доорду идеясы бая бізде жана Манас жолу деп айтып өтпедім бе? Биринчи эле эмеде талкууда ошол 93 жылғы талкууда эле Манас жолу деп Манастын Таластан Алоокеден анан кийин Алтайга барышы, Алтайга Алатоого келиши, анан Алайга чейин барган. Ошону Манас жолу деп кинофильм тартабыз деген идея көтөрүлүп ошолор сөз болуп, мына ошонун таасиринен анан кийин бул жанагы Даңғазалы Доор, онун сүмбүлүнө таза биздин артисттер копой баш болуп келтирип туурап жүрүшпөйбү? Биринчи 60 серия болгон, кийин булар анан 100 сериядан ашып тартып чыгарышты. Ошонун фильмдин башталышында жанагы аттардын чаап бараткан сүрөттөн башталат. Биринчи сериялары кийин алып койду. Демек ошол Манасты фильм кылабыз дегенден, фильм тартабыз дегенден. Буларда анан идея пайда болот. Демек улуттун башыны бириктирген бир Даңғазалуу тарыхый уюл бир урухий эмгек ушундай эме болуш керек деп укмуштар үчүн каражатты бөлүү менен булар тартышканда. Анан мындан тышкары дагы мынагы Түркиядагы 80 улутту бириктирген Мустафа Кемал Зиябектин, то есть Ататүрктүн эмесине да кайрадан келишкен да, кайрадан изилдеп бар алдагы. Ошол. Анан дагы бир эме жөнүндө Ахмет Ясави. Кул Мухаммед Ахмет Ясавиге дагы эме кылышат экен. Анан бул жерде сүрөттө кыргыз эле кылып тартыптыр, э? Кыргыз. Жанагы өзгөндө Жасы дарыясынын боюнда туулган эле кыргыз. Жок, ал жөнүндө бар бул жерде, кичине жазып кеткен. Мындай деп жазат да, Ахмет Ясави жөнүндө кыска эле. Ахмет Ясави жашаган доорунун социалдык экономикалык абалын замандаштарына жана келечек муунга жөнөкөй тил менен бере алган. Ал Батыш Түркестанда жайгашкан Чымкент шаарынын чыгышындагы Сайрам кыштагында дүйнөгө келген. Ал эми кээ бир булактарда болсо дейт, Яссы же болбосо экинчи мекени Түркестандын аймагында төрөлгөндүгү баяндалат деп эме кылып Яссы дарыясы бар да бизде. Өзгөндө Яссы, ошо Яссынын боюнда деп. Ахмет Ясави өмүрү боюнча көчмөн отурукташкан түрктөргө жакын болгон деп, ошол жактан илимди үйрөнүп, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарууга үндөгөн. Ал араб, парс тилдеринде жазган экен чыгармасын. Чыгармасынын аты Хикмет атындагы эмгегини бүтүндөй түркү элдеринин орток байлыгы катарында жеткирген деп неме кылат. Анан эң негизги Турцияда
ошол мынабу Коркут атага чоң көңүл бөлө башташып, азыр ушул баягы негизги фигурант катары көтөрүп чыгып атат. Анан бир нерсени айтышыбыз керек азыр. Бул жерде жанагы Кул Мухаммед Ясави жөнүндө азыр айтып өттүк го. Кулкожо Ахмат Ясави жөнүндө. Анан бул идеяны Нурсултан Абишевич Назарбаев колго алат. Колго алып, анан ошодон кийин Германиядан баягы архитекторлор чакырып, Ясавидин күмбөзүнө тургузуп, эме кылып, мен былтыры реставрация жасатат, каздырат, археологиялык иштер. Былтыры күзүндө мен барып келдим. Оштон чоң делегация болуп. Өтө чоң иштер жүрүп атат ал жерде. Комплекс. Булар Атырар шаарында казып атат азыр бүгүнкү күндө. Анан баягы Түркистан шаарында Ясави атындагы университет ачыптыр. Эң алдыңкы техника менен жабдылган. Анан шаардын ичине булар амфитеатр куруп атат. Анан кийин жер астындагы мечит, жер үстүндөгү мечит, анан дагы бир сарайлар ушундай кылып комплекс кылып курулуш жүрүп атат, токтой элек. Ошол эмеге былтыры биз барганда эле ошол Кулкожо Ахмат Ясавидин күмбөзү да болду. Ошондой эле 10го чакын мамлекеттердин адамдары, туристтер жүрүп атат. Эмеге кассага барсаң кезек. Бир 60 адам. 20 мүнөттө беретке жеттик. Анан бул жерде мен дагы болгом. Анан булардын эң эле эмеси ошо тарыхка аябай көңүл буруп, анан ошол жердеги өткөн Ясавинин эле тарыхы эмес. Тиги Есимхан деп баягы кыргыздын байыркы бир топ белгилүү инсандарынын баарын казак кылып койгон дагы нерселер бар да ошол жердечи. Анан бул негизи казак туугандарда ресурстар көбүрөөк экен. Ошого байланыштуу жанагындай Амир Темирдин курдурган мавзолейин ошолордун баарын реставрация кылып, бүгүнкү күндө элдер көп каттаган туристтик жай катары дагы кылып койгон. Анан жанагы жер астындагы мечит деп атпайсызбы? Ясавинин Чилтенде отурган жери да. Ал Чилтенде отуруп, ошол жанагы адам тазалануу иретинде аруулукка жетүү үчүн Чилтенге отурган экен. 40 күн эң эле аз дегенде 40 күн отурушат экен. А бул киши бир нече жылда отурган да ал жерде. Жер астында чыкпай, күн көрбөй. Анан булар 12 сериялуу Казак хандыгы деген фильмди тартышты. Ооба. Анан кийин Барсбек жөнүндө, жана Барсбек Египеттин көп жыл ханы болуп, Бейбарс жөнүндө. Бейбарс жөнүндө. Султан Бейбарс жөнүндө кинонун. Азыр эми 12 сериялуу Кетбуканын киносун тартабыз деп сценарийин жазып атышат да. Мындайча айтканда, тарыхты идеологияга айландырып, элдин башын бириктирүүчү, элдин баягы духун көтөрүүчү, баягы идеологиялык каражат катары өтө эме кылып атат. Ошол эле гезитте мына Мустафа Кемел Ататүрккө дагы булар башкача маани берет. Себеби Ататүрккө башта мындай карама-каршы дагы көз караштар болгон экен. Динге мындай бир бул киши светтик мамлекет курган да, ошол себептен диний кызматкерлер каршы болгон бул кишиге. Ошондой эмелер болгон экен. Анан бул жагдан баягы эме кылып, жогору баягы эме көтөрүп чыгат да. Ошол идеяны, баягы тарыхты элдин башын бириктирүүтө, бул Ататүрк деген түрк элинин атасы деп аталат да. Анан мына бизде мисалы Себат окуу жайлары башка жерлерде бул кишинин тарых таржымалына, анан баягы жанагы Коркут атанын тарых таржымалына, азыр дагы ошо биздин Кыргызстанда дагы булар окутуп атышпайбы? Анан айта бериң. Айта бериңиз. Анан мындай да баягы көп суроолор болду дебедимби мен, телефондон суроолор. Ошол жанагы неме Индия мамлекетинин премьер-министри Памапупарти Венката Нарасимха Раонун келип кетиши жөнүндө өткөндө эмеде, анан ушул жерде келип, бул киши ошол кезде индуизм
идеологиясынын үстүндө иштеп аткан да. Анан кийин баягы колдоп, каржылык да колдоо көрсөтүшкөн экен. Анан ошону бул биз эми баягы Индияда адамдык сапат катарында эме кылат, адамдын баягы жогорку акылга жеткен адам ошол манас касиетине ээ болуу деп. А бизде манас эпостун башкы каарманы да. Демек ушул экөөнүн ортосунда кандай байланыш бар деп атайын келет өзү бул жерге. Келип анан өткөндө айттым, алып кеткен материалдардын бир бөлүгүнө манасты хинди тилине которуп китеп кылып чыгарган. Анан ошол жерде мындай Кыргызстанга жасаган визити учурунда теңдикти, адилеттүүлүктү, ыймандуулукту негиз туткан буддизм, ислам жана христиан дининин уюткусу болгон Индия философиясына жуурулушунан жаралган адамдын шыгын, духун жана адамгерчилигин алдыңгы планга алып чыккан, түрдүү тилдеги, ар кайсы улуттагы, ар башка маданияттагы адамдардын ынтымак ырашкерликте жашоосун шарттаган индуизм идеологиясынын аягына чыгарат да, бияктан баргандан кийин. Аталган идеология көп улуттуу, көп тилдүү, көп диндүү Индия мамлекетин чылгый жакырчылыктан суурулуп чыгып, өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулуусунда бүгүнкү күнү зор роль ойноп жатат. Мына баягы чет элдик маалымат каражаттардан алып, мен анан ушуну которуп эме кылганмын. Ошон үчүн баягы элибизге суроо берген адамдарга түшүнүктүү болуш үчүн эмне үчүн ушул Нарасимха Раонун Кыргызстанда келиши ал кишиге кандайча жаңы эме. Бул киши Манастын 1000 жылдыгы өтүп кеткенден кийин келип атат. Өтүп кетип, болгону атайын убакыттап, эме кенен эме кылып материалдарды кенен алам деген эмеде келген да, ойдо келген да, идеяда. Анан мындай деген эме бар. Ошо мына моунда дети индиго деп коет. Мына жерде новая раса земли. Индиго деген сөз бул жерден жанагы индуизм деген сөздүн кыскартылуу алынган да. Биз Чыңгыз Айтматовду чике деп коебуз го. Ошо индуизм философиясы, индуизм идеологиясы. Жанагы индиго балдары деп булардын баягы мындай кандайдыр бир касиеттерге ээ. Анан ошол касиети карапайым адамдардан башкача болгон. Анан бизде окумуштуулар айтып атпайбы, индиго балдардын мээсинин 2 бөлүгү тең иштейт бир мезгилде депчи. Ошол себептен бул балдар жанагындай башкаларга баягы башкаларда жок мүмкүнчүлүктөргө ээ балдар депчи, касиети бар балдар деген нерсени айтып атат. Анан бул жагынан дагы ушул индиго балдардын жаралышы дагы Манас менен кандай байланышы бар деп ойлойсуз? Ушуга токтолсоңуз. Эми мындай да, бул индиго балдар идеясы мындай болот. Идеясы мындай да, баягы кылым татаалданып баратат. Өтө. Адамдын акылы жетпей турган, адамдын мындайча айтканда эси жетпей турган абалга кетип баратат да. Демек, муну катардагы адамдар өздөштүрүп кете албайт элдин арасынан. Демек, өзгөчө бир жанагы новый раса земли деп атпайбы? Жаңы уруктагы адамды, коомду, бир элитаны жаратыш керек да. Мисалы, жөнөкөй эле алып көрөлү, мисалы, жылкынын асыл тукуму дейбиз. Башканын асыл тукуму. Ошондой эле асыл тукумду адамдан дагы жаратса болот да. Бул идеянын борборунда ошол идея турат. Анан Кыргызстанга келгенден кийин бул киши демек бул жөн эле акылдуу болуу жетишсиз турбайбы? Мында чыгаан лидердик касиети айкалыштырыш керек экен. Вот бизден алган ошол. Айкалыштырып, бул Кыргызда аккан арыктан суу агат деген макал бар эмеспи? Ооба. Анан баягы шакта эмнени көрсөң, кийин ошону аласың деген дагы макалдарыбыз бар. Анан негизи кыргыздар тууралуу жанагы Мурат Ажы деген кумак улутундагы
жазуучу болгон Илимпоз. Ошол кишинин китебинде айтылат, кыргыздар бул царственный род депчи. Баягы падышалардын тукуму, падышалар көп чыккан тукум деп жазганы бар да. Анын сыңарындай ушул нерсени Нарасимха мырза бизден алып, анан тигил жакка барганда ошол теория түрүндө иштеп чыгып туруп, анан пайдаланган турбайбы? Жанагындай адамдарды чыгаруунун жолун издеген турбайбы? Бул идея мындай да, мына биз азыр эми бир жагдан коронакризисте отурабыз. Анан экинчи жагда мына жакында бир 3 айдын аяк биягында жогорку кеңеште шайлоолор болот деп атпайбы? Шайлоолордо демек бизге жаңы жүздөр, жаңы лидерлер керек деп атпайбы? Неме мындай да, мисалы мейли жаңы жүздөрдү биз табалы дейли. Бирок ошону тиешелүү жерге алып чыга турган биринчиден механизм барбы? Жок да, түшүнүксүз. Экинчиден ошону баалай турган интеллект барбы? Элдин арасында бар, туура. Элдин арасынан чыгат. Ошол эле мисалы Манастын уругу, Манастын духу жоголгон жок да, туурабы? Манастын ниети, Манастын айкөлдүгү жоголгон жок. Биздин каныбызда, генибизде чыгат. Бирок аны кандай кылып аныктайбыз? Ошолорду баягы иштетүүнүн жолдорун табыш керек дейсизби? Ооба. Анан бул мындай болот экен. Индиго балдар деген. Туаса жөндөмдүүлүгүн биринчи ошого көңүл бөлөт. Туаса, төрөлгөндө. Биринчи ден соолугу чың болуш керек. Экинчи ой жүгүртүүсү, эс тутуму, мындайча айтканда бирдекени тез түшүнүү мүмкүнчүлүгү жөндөмдүү балдардын арасынан тандап туруп, чектелбеш керек да, чектелүү болбош керек. Чектөө болбош керек. 8 жаштан 12 жашка чейин гана. Максимум 14 жаш. Андан нар жагыда уже анын баягы ийге келбей калат экен да. Вот, мына ошондой жаштардан тандап алып туруп, анан баягы өзгөчө тарбия бере баштайт да. Тарбия бергенде дагы бул универсалдуу тарбия. Ал бир эле баягы индуизм философиясын эмес, ал саясатты да окуйт. Ал экономиканы да билет, ал психологияны да билет, ал керек болсо гипнозду да билет. Ошол эле учурда машыгып жанагы эме менен Жокердик Япониялык карате, кунг-фу деп коебуз го. Анан кийин жанагы Индиянын өзүнүн баягы сүкүт тартуу эмелери себеби дегенде баягы ойду аябай буруш керек да. Ал эми эмелик IT технология, азыркы компьютер технология менен ал бир эле эмеси багыты. Анан ошондой кылып тарбиялап анан кете берет экен. Себеби бул мындай болуп атат да. Биринчиден ким жарай турган адам белгилүү аты. Акматов Бурхан. Тарбияланып атат. Экинчиден карап турат. Механизм белгилүү. Аны эме кыла турган. Үчүнчүдөн тарбиялоочу состав, баалоочу состав белгилүү. Көрдүңүзбү? Бардыгы түшүнүктүү. Бул жерде элдин арасында бар, элден чыгат. Ким чыгат? Азыр мына шайлоо жакындап калды. Кайсы бир айылдан, элден, бизден ушул жарайт. Ушуну биз эртең депутатка жеткиребиз деп атай албайт да. Бирөөдү бирөө мактаса, эртеси келип жер жакта турган айтат, "Онун мынандай, моундай жери бар" деп, туурабы? Демагогия менен баягы бирини бири эме кылып алга жылышка мүмкүнчүлүк бербейт. Туура, ушул жерде жана мисалы үчүн Манас эпосундагы жана данышмандар институту болгон да. Эми биз бүгүн институт деп атабыз. Эми бул данышмандар алсак ошол эле Кошой, Бакай, Ак балта, Көкөтөйлөр бул данышмандар болгон. Ушу Манасты түз жолго багыттап, анан баягы элдин атасы кылып тарбиялоого өздөрүнүн салымын кошкон да. Анан ушул сыяктуу ушул идеяны негиз кылып алып туруп, анан өздөрүнүн жанагындай жаштардын ичинен идиреги барларды тандап, анан тарбиялаган турбайбы? Анан көп катмардуу тандоо болгон. Тандап, бул бир эле жерде болгон эмес. Бир нече жерде тарбияланган, анан муну мындай реклама жасаган эмес. Биз ушундай тарбиялап атабыз, андай мындай купуя эме жөн эле окуу жай жана Суворов училище деп коебуз го. Ошол сыяктуу эле тарбиялай берген. Анан тандап туруп баягы өзүнүн эмесине жеткенде мамлекетке чартарапка чачат экен.
Эми мисалы бийликте турган бир адам бийликтен кетсе, анын ордуна башка адам келсе, жанагы Нарасимка Раон түзүп койгон программасы бар да. Анын колуна да алып программа тиет да. Эч качан бул өзгөрбөйт. Бийликке ким келбесин, кайсы катмарга ким келбесин, бирдей кете берет да. Анан чачат экен. Анан ошо жерден булар анан турмуштан буларга мындай инкубатордук шарт түзбөйт экен. Бары ошо жерлерде ар кайсы кызматта отуруп анан тажрыйба алып келе берет экен да. Өсүп келе берет экен. Анан ошондо жана министрлик жогорку жакка 15-20% жетет экен, жетсе. Калган 80 ылдый жакта калат экен. Көбү мисалы ошо турмуштун сыноосунан өтө албай калат, башка болот. Эгерде 15% ошо жогору министр анан депутат жогору жакка жетсе, болду. Мамлекеттин тагдырын булар буруп коет экен да оң жолго. Көрдүңүзбү? Мына могу жанагы Нарасимка Раонун программасы мына могу жерде. Бул жерде бардыгы ачык. Ким тарбияланып атат, ким жарайт, ким мамлекетти алга сүрөп кетет, ким ушул чылгыйланган азыр укмуштай татаалды. Азыркы оңой адамдын акылы жетпейт да бул. Муну мындай илимий тилде айтканда, муну индиялыктар супер человек деп коет экен мындай илимий тилде. Супер человекти тарбиялоо. Бул Америкада да бар. Америкада сверх человек деп коет. Анан ошол сверх человекке жетип ошого барганда анан ошол мамлекетти азыр Индияны жетелеп атат да. Муну биринчи 4 баскыч аң сезим жана биз айтып коебуз го, жогорку аң сезим деп, Манас жогорку аң сезим деп. Ошону Шири Арабунда деген даанышман 4 баскычка бөлгөн экен. Биринчи баскыч бул жалпы элдик акыл. Элдик орточо. Ар бир нормалдуу, ден соолугу нормалдуу адамдын акысы. Акылы. Үчүнчүсү тунуктанган акыл. Тунук. То есть бая биз айтабыз го, биздин интеллигенция, элита, каймак деген. Бир топ баягы мамлекеттеги абалды тунук түшүнөт да. Үчүнчүсү курч, терең купуя сезим, интуиция. Буга өтө чоң маани берет экен. Интуиция мындай да, мисалы бир адамды көрдү, жана окуп чыккан балдар. Ал адам эмне максат, сүйлөй элек ал эчтеке. Эмне максат менен келди? Ой эмне? Ким ал? Кандай абалдагы адам? Баа берип коет экен, болду, интуициясы эме кылып коет. Бир окуя башталдыбы? Ал ошол кандай болуп бүтүшү мүмкүн? Эмне натыйжа бериши мүмкүн? Өзүн эле баягы купуя сезим менен баалап коет экен. Мына ушуга тарбиялайт экен. Же болбосо мамлекет ушундай кете берсе 10 жылдан 20, 40, 50 жылдан кийин эмне болушу мүмкүн? Аны оңдош үчүн эмне кылыш керек? Буларга көп баягы информация берип, бүтүн айтып, сааттан кечке лекция, интуицияны күчтүү интуицияга тарбиялангандан кийин күчтүү эменин информациянын кереги жок экен аларга. Керек болсалар кичине эле бир кылт эткен эле жишаандан, же болбосо бирөө байкабай бир сөздү айтып койду, болду ошонун бардыгын жыйынтыгын чыгарып коет. Интуиция. Анан 4-үнчүсү жогорку акыл эс. Буну мен аламат акыл эс деп койдум. Жогорку акыл эс бул эми мындай деп айтылат, мындай так илимий аныктамасы жок. Бул мындай жөнөкөй адамдар, жөнөкөй адамдар. Аны түшүнүп кабыл ала албайт. Жана арабында ушундай маани берет да. Ал жогорку акыл эс эмне экенин түшүнүш үчүн жогорку түшүнүк керек. Муну элге айтып, бул мындай, тигиндей деп башы оорутпагыла. Мисалы ушул жерден бир нерсе эске чыгып атат. Бизде Кыргызда жанагы сынчылар болгон да. Баягы калыгулду айтып жүрүшөт, Олия деп, анан санчы сынчы деп жүрөт. Адамды көргөндө эле баягы көбүнчө манаптар өздөрүнүн балдарын сынатышкан да. Кайсы балам элдик адам болот, кайсынысы кандай болуп калат деп. Анан ошол нерсени булар дагы ошол индустар бизден алып, анан өздөрүнүн ичинен ошол мыктыларды тандап, анан аларды андан ары өнүктүрүп даярдашкандыгы. Улам тандап, улам өнүктүрүп. Тибетте дагы Далай-ламаны бул кичинекей бала кезинде эле элден кыдырып табышат экен да. Анан ошону алып алып анан даярдашат экен. Булар даярдагандыгын эми ана өтө купуя секретте кармашат. Анан даярдашкан. Ошол эле Манас эпосунда жанагы Алмамбеттин Көй каптан окуганын айтып жүрбөйбүзбү? Алды менен 10 000 бала барып, 10 000 баладан 10 эле бала калдык дейт, сыноодон өткөндөрү да.
Анан кийинки жылы барып 7000 бала барып 7 бала калды дейт. Кийин 6000 бала барып 6 бала калды. Ошо 6-10 бир Алмамбет болуп, анан 21 жыл Көй капта окуп атпайбы. Бул жана сиз айткандай баардык адамга керек болгон баардык тармак боюнча билим берип, анан аягында жанагындай сыйкырларды сууну токтотуу агып аткан, же болбосо күндү жаадырып жиберүүгө деген жайчылык өнөргө чейин үйрөткөндүгү айтылат бул Манас эпосунда. Анан ушул нерсе баягы Бакай атанын жайчылыгы айтылып жүрөт, Кошой атанын жайчылыгы деген нерселер айтылып жүрөт эпостун ичинде. Анан муну биз баягы фантазия катары эле ушу Манасчынын бир оргуштап чыккан фантазиясы катары, миф катары эле кабыл алып келгенбиз да. Эми муну Манас эпосун 1000 жылдыгын белгилегенден кийин тиги президенттер барып, мисалы үчүн Түркияда жанагындай иш-чаралар жүрүп атыптыр. Көтөрүп чыгып, Сулайман Түркменияда дагы андан кийин жанагы рухнаманы жазууга баягы илхом алып, ушул жерден шык алып кеткен экен. А башка мамлекеттерде кандай болду? Ошо Казакстанда, Өзбекстанда Амир Темирди. Амир Темир комплексин, Амир Темирди көтөрүп чыгып. Казакстанда Ясавини көтөрдү, Ахмет Кулкожа Ахмат Ясавиди көтөрүп чыгып. Өзү негизи баягы Манас эпосун даярдоодо Манастын күмбөзү бул баягы зыярат кылуучу жайга айланыш керек эле деген нерсени өткөн берүүдө айттыңыз го. Анан бул жолу мен дагы ойлоп атам, ошо Назарбаев бул жактан кеткенде ошол Кулкожа Ахмат Ясавинин гана эмеси менен чектелген жок. Бул бардык жеринде, Казакстандын бардык жериндеги мазар жайлардын бардыгын баягы ремонттоп, ошол жерге элдин келүүсүнө бир топ иш-чараларды жүргүзүп, ошолордун баарын оңдоп, жолдорун оңдоп, бүгүнкү күндө Казакстандагы руханий жаңылуу деген ушул нерсени программада анан бардык жерде Назарбаевдин ошол сөздөрү жазылып, бардык жеринде эме кылып атканын көрөбүз. Бул Айша Биби деп Жамбыл областындагы мазарды билебиз, ошол эле Кулкожа Ахматка барып келдим деп атпайсызбы? Анан Уркаш атанын мазары деген мазары бар, дагы толуп аткан мазарларды жасаганын биз билебиз да. Анан бул өзү негизи дүйнөлүк масштабта өткөн иш-чара болгондуктан Манастын 1000 жылдыгы, ошол 1000 жылдыктын алкагында башка дагы мамлекеттерде ушул бир шыктануу, же болбосо өздөрүнүн дагы бир баатырларын алып чыгуу, аларга эстеликтерди куруу сыяктуу иш-чаралар өтүп келет да. Ал эми Манаска түздөн түз байланыш болсо, жанагы сиз 30 адамдан турган делегацияны Кытай өкмөтүнүн жанагы аз сандуу улуттарды жетектеген жетекчиси, орун басары келип, жок, аз сандуу дебейт, улуттар аралык иштер боюнча төраганын орун басары. Ошол келип эме кылып атпайбы? Анан мына бүгүнкү күндө Кытай мамлекетинде Манастын эстелигин көп жерине коюлганын билебиз да. Даже Кыргыздын буту баспаган жерлерде деле Манастын эстелиги тургандыгы, ошо куруп атайын Манаска деп кургандыгы таң калтырбай койбойт. Бир четине алсаңыз, биз ошол Кытайлар менен жоо болуп согушуп келген болсо, экинчи жагынан Манаска эстелик кургандыгы бул өтө мындай таң калтыра турган нерсе да. Бул мисалы Манасты, же болбосо Илиада, Одиссей, Махабхарат муну бир урууга, бир улутка байлабайт. Бул жалпы адамзаттык орток байлуулук. Манабы жанагы гезитте тиянакчылары ошол эмеде аягында резолюция окуганда Манас дейт, Түркия элдеринин орток рухий баалуулугу деп тиянак чыгарышкан. Ал Манас кыргыздык эле деген эмес. Эми кайсы бир баалуулук болгондон кийин ал кимдир бирөөгө таандык болот да. Ошон үчүн биз Манасты кыргыз элинин дүйнөлүк рухий баалуулукка кошкон салымы деп түшүнүшүбүз керек. Анан биздики бул Манас ушундай деп. Бир чети мындай айтканда, жанагындай көпүлдөтүп айткан манасчылар Кыргыздан башка бир дагы улуттан чыкпайт да.
Жок, ал Жок өз да. жолу менен. Анын өз орду бар. Туура жанагы жалпы адамзаттын цивилизациянын өнүгүшүнө, цивилизацияга кошкон салымы катары Манас эпосун биз карасак болот да. Анан мындай жери бар да, ушул темага карата. Мына Манас изилдөө жүрүп атпайбы бизде. Азыркы учурда ушу Манас изилдөө бизде баягы застой болуп калды, кризиске учурап калды. Биз мындай эле баягы тегиздикте, мен мына китебимде биринчи темасын ошондой койгонмун. Бул жерде бар, азыр окуп берсем да болот темасыны. Манас дастаны айтымдар айдыңынан прогресстин мейкиндигине. Көрдүңүзбү? Биз баягы айтымдар айдыңында келатабыз да. Биз мисалы барып азыр ушул жерде Кыргызстанда ошол эле Манас жогорку акыл эс дегенди колдогон топтор бар. Макала жазып ал эмес 2-3төн китеп чыгарып жүрөт да, сиз билесиз да. Манас ааламы, ал бул деп. Же болбосо башкалар бар. Бул жерде биз сен муну айтып атасың, биз демократиялык коомбуз да. Биздин конституцияда сөз эркиндиги, айкындуулук, маалымдуулук, плюрализм, консенсус каралган да. Бул фундаменталдуу баалуулук да. Анан сен мындай деп атасың, сен андай деп атасың деген биздин конституцияга туура келбейт. Ошонун бардыгынын ичинен иргеп алып, демек биз ошол эле индуизмде Манас деген айттым, азыр купуя жогорку ушундай эң жогорку сезимталдыктагы купуя аң сезим менен жанагы жогорку биздин акыл эсибиз жете албаган, жөнөкөй адамдын акыл эси жете албаган жогорку акылмандуулук деген бааны Манасты. Ошол экөөнү тең айкалышыдыр, биз ала беришибиз керек да. Анан биздин Манасыбыз ушул жеңген бардык жерге барып эле ушундай болуп эрдикке жарай берген дегенди биз ошол жерге токтоп калып атабыз. Биз демек азыркы эмки өсүшүндө Манас дастанын көтөрүп чыкканда, азыркы мына кризистен чыкканда, башка ушул маселелерде биз мындай маселени коюшубуз керек. Ким бар бүгүн Манастын рухуну, духуну, ошонун айкөлдүгүн, ошонун ак ниетин, таза духун алып жүргөн кимдер бар? Деп туруп, ким мураскорлукка жарайт Манастын деп маселени могунан башташыбыз керек. Ким алып жүрөт? Манастын айкөлдүгү кимде бар деп? Эртеге депутаттарды шайлаган атпайбызбы? Ооба. Вот ошондо мына могул маселе биринчи суроодо туруш керек. Манастын дастандын ичиндеги улуу окуяларга, бааларга, нарк нуска, ошондогу баалуулуктарга кайсы сапатың менен ылайык келесиң? Айт, өзүң айт. Мен Манастын, улуу бабабыз Манастын могул сапаттары боюнча мен мураскормун дегин, анан кийин биз добуш беребиз дегенге биз өтүшүбүз керек да. Туура. Мусаке, мына бүгүнкү 1 сааттык убактыбыздагы баягы аягына келип жетти. Сизге ушул Манас хроникасын, Манас эпосунун 1000 жылдыгын белгилегенден берки хроникаларды баягы жазып, анан материалдарды, Манаска байланышкан бардык материалдарды чогултуп келет экенсиз. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин студиябыздын коногу жазуучу, публицист, Манас 1000ден берки белгиленгенден берки хрониканы чогултуп келаткан замандашыбыз Муса Сапаев агай болду. Агай, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар. Organ çangdı görgende, ne kengin can çıgar. Atandın görgende, organ çangdı karasa.